Саламатсыңарбы, окуучулар? Адегенде өзүбүзгө жагымдуу маанай каалайбыз. Бүгүн балдар маанайыбыз кандай? Маанайыбыз ачык. Эмесе ушундай жакшы сөздөн улам сабакты баштайбыз. Сабактын темасы: Касым Тыныстанов, Ысык көл, жайлоо уруулары. Сабактын максаты: Касым Тыныстановдун өмүр чыгармачылык жолунан маалымат алып, Ысык көл, жайлоо урууларынын маанисин талоого, баа жеткис эмгектерин баалоого тарбияланабыз. Кечиккен соң зарыгып, унутту деп таарынып, коргоол менен күн санап, жүргөндүрсүң камыгып. Түндө жатып уктабай, күндүзүндө токтобой, жолоочудан жол сурап, тургандырсың алатоо. Касым Тыныстанов кыргыз элинин алгачкы эл агартуучусу, тилчи, окумуштуу, акын жазуучу, драматург, жетекчи деги эле көп кырдуу талант ээси. Кыргыз тилинин өнүгүүсүнө жан өрүп жазма адабияттын жаралышына чоң салымын кошкон. Ал 1901 жылдын 10 сентябрында Ысык көл өрөөнүнүн Чырпыкты кыштагында төрөлгөн. Кичинекей Касым 7 жашка чейин эле окуп араб тилине мыкты жазып калган. Жаштайынан зирек бала Сарт мектебинде, Орус Түзө мектептеринде билим алып, өз сабаттуулугун жойгон. Улуу өркөн окуясын башынан өткөрүп, эл менен кошо азап тартат. Ал кийин казак чергесинде билим алып, бир нече казак жырларын жаратууга үлгүрөт. Ар тараптуу талант ээси, сабатсыз кыргыз элинин окуп билим алуусуна, кыргыз тилинин илимий негизде калыптануусуна, кыргыз жазма адабиятынын пайдубалын курууга өзгөчө салым кошкон инсан. Аз жашаган өмүрүндө кыргыз журтчулугу үчүн санап бүтө алгыс эмгектерди калтыра алды. 1937 жылы эл душман аталып, жаласыз каза тапкандардын катарында аталган. Кыргыз тили үчүн 12 китеби жарык көргөн. 1924 жылы окуу китеби, чоңдор үчүн алипе, эне тил, кыргыз тилинин морфологиясы сыяктуу китептери, ал эми акын жазуучу катары Жаңыл Мырза поэмасы, Касым ырлар жыйнагы аттуу бир нече чыгармаларын чыгарууга жетишкен. Касым Тыныстанов кыргыздын жаңы маданиятынын көч башында турат. Абдыганы Эркебаев. Улуттук жазуунун, орфографиянын, пунктуациянын эрежелерин адеп иштеп чыккан ошо киши. Эне тилибиз боюнча алгачкы окууларды жаратканда ошо киши. Салижан Жигитов. 1925 жылы Эркентоо гезитинин редактору. Кыргыз автономиялык республикасы түзүлгөндөн тартып, Кыргыз республикасынын эл агартуу комиссары болгон. 1930-31 жылдары Кыргыз драма театрынын директору болуп эмгектенген. Көп кырдоо, талант ээси кыргыз элинин чыныгы патриотунун сезими абдан күчтүү болгондуктан, аны көрө албагандар улуучул деп жапа жаап, Орусияга тескери маалыматтарды жөнөтүшкөн. Биздин маданиятыбыз жаңы маданият болмок. Мунун жаңылыгы ушул биздин маданиятыбыз жалчылардын талабынан негизделмек. Биздин маданият келечекте жалпы адам баласынын маданияты болмок. Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов 1901 жылы Ысык көл өрөөнүндөгү Чырпыкты айылында туулган. Эл үчүн жанын аябай эмгектенген инсан экенин биз бул эмгектеринен көрөбүз. Кыргыздын башталгыч мектебине арнап окуу китебин, эне тилин жазган. 1925 жылы Эркентоо газетасына редактор болуп иштейт. Кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген. Манас эпосу боюнча бүткүл союздук конференцияда Манас чомогунун кыргыз эл үчүн мааниси деген темада доклад жасаган. Касым котормочу, драматург. Ал котормо жаатында Крыловдун ийнелик менен кумурска тамсилин, революциялык ыр интернационалды кыргызчага которгон. Драматургияда көз көргөндөр аттуу Шабдан Баатыр тууралуу тарыхый драмасын, академиялык кечелер, пьесалар циклын жана башкаларды жазган. Кайгылуу тагдыры 1937 жылы эл душманы аталып камакка алынып, 1938 жылы 7 ноябрында кандуу репрессиянын учурунда атылып,
белгисиз жайда бир өлкөнүн тоондук аймактарынын дене сөөктөрү менен бирге чоң таштагы чехтердин кирпич бышырчу плитасынын ямасына жашырылган. Касым Тынстановдун сөөгү Ата Бейит мемуардык музей комплексинде жайылган. Мына биз айткан Ата Бейит мемуардык музей комплекси. Касымдын элеси 10 сомдукка түшүрүлгөн. Каракол шаарындагы Касым Тынстанов атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине анын ысымы ыйгарылган. Анын үй бүлөсү. Анын жубайы Тургүл апа, тон уулу Теңдик, ортончу уулу Эркин, кичүү кызы Бирдик. Касымдын төмөнкү сөздөрүнөн биз анын ак экенине ынанабыз. Өзү менен түрмөдө чогуу жаткан адамдарга айтып койгула үй бүлөмө деген сөзүнө көңүл бурабыз. Атаң эч кандай күнөө кылган эмес, эч бир ишти мойнуна да алган жок. Элге, ата журтка жүзүн жарык, балдарым, алган жарым менин ушунумду түшүнсүн. Көрдүңөрбү балдар, Кыргыздын каймагы бейик күнөө эл душманы атылып кеткен. Ошондон улам мен акынга бул ырсаптарын арнайт. Кайталаңыз өчпөс жылдыз. Табият бир жараткан инсан эле, таланты ташкындаган талант эле. Тарыхта аты калды агартуучу, тоороду тагдырдын оор сыноосу, тарткылык бийлеп турду, ойноп турду. Кыргызда кайталаңыз өчпөс жылдыз, тоорунан байкосуздан кулап түштү. Бирок ал моюн сунбай каралыкка, билдирди ак экенин калайыкка, баалады, барктады да бул жалгандан, бак, чиркин, өлүм өмүр аралыгын, бир гана өкүндүрөт адамзатын, бир келчү жашоосунун кыскалыгы. Баалайбыз көз өтсө да эмгектерин, баарыбыз унутпайбыз улуу инсанды. Касымдын алгачкы ырларында туулуу өскөн Ысыкөлдү сагынуу сезими өтө күчтүү болгон. Ысыкөл, кайдасың, кең Ысыкөл тууган жерим, киндигим кесип кирим жууган жерим, көргөн жан саулетиңди сагынады, жайкалган сен каракол алтын кеним. Бармысың, түп жыргалаң эки өзөн суу, үстүңө каздар конуп салган кыйкуу, жайылган соодагердин койлорундай, көл бетин бермөшеди бүйрөкпен кууп жайлоо. Күзгүдөй мөлтүрөгөн тунук булак, сай-сайдан үн алышып түшкөн туйлап, ырырдап 90 түрдүү күйгө салса, үнүнөн танасыңды турсаң тыңшап. Токтобой жүрүп турган жели кандай, таптаза каштай тунук жыт батырдай, бетиңден сылап сыйпап эркелетсе, көңүлүңдөн кайда калсын чер жазылбай. Килемдей түрдүү чөптүн гүлү аралаш, үстүндө мал жатса адашып баш, саргарып сан жылдардай күткөн жыргал, көзүңө көрүнбөйбү элес булас. Мындагы айран кымыз кең эмеспи, булактай агып жаткан кен эмеспи? Дүркүрөп төрт түлүгүң өсүп турса, кең жайлоо жанга жыргалып жер эмеспи? Ырда жаратылыштын тактап айтканда жайлоонун көркү, сай-сайдан агып чыккан булактын үнү, жели келип бетин сылап кеткендиги сүрөттөлөт. Килем сыяктуу түрдүү чөптүн үстүндө мал жатканы, айран кымыз кеңдиги, кең жайлоо жанга жыргалып жер экенин акыркы саптарда сүрөт. 3-чү тапшырма ребус. Үтүрлөрдү терип окусаңар, Касымдын ырынын аты келип чыгат. Биринчи сүрөттө алма 4 тамгадан турат. Биринчи тамгасы бизге керек болот. Экинчи сүрөттө калемдин сүрөтү турат. Калем деген сөздүн 3-чү тамгасы керек болот. 3-чү сүрөттө гүлдүн аталышы, анын 4-чү тамгасы керек болот. Акыркы сүрөтүбүздө тоонун сүрөтүн көрүп турабыз. Тоо 3 тамгадан турат. 3 тамгасы тең керек болот бизге. Эми ушул ырдын аталышынын ортосун эмне берип турат? Ортосунда тире турат. Кана ойлонобуз. Кыргыз тилинде биринчи жазган Ала тоо ыры деп таптыңар, азаматсыңар. Үйгө тапшырма. Ысыкөл жайлоо ырларын жаттоо. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калыңыз.